Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу телекөрүүчүм, биз бүгүн адаттагылай эле жалпыңыздардын чериңиздерди жазып, ырдан ырахат тартуулайлы деп турабыз. Ал эми бүгүн чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө дагы өзгөчө кадырлуу коногубуз бар. Алдыда тааныштырабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө өзүңүздөр билгендей эле келген коногубуз менен ушул чайдан ичип маегибизди улантабыз. Ал эми чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө ушундай өзгөчө атмосфера түзүп берген пиала чайы сиздердин даам артыкчылыктарыңыздарды эске алып, дүйнөлүк эксперттер тарабынан даярдалат. Анткени өзгөчө даамга ээ десек болот. Сиздердин тандоо сиздерден. Ал эми биздин бүгүнкү эфирибизге келген коногубуз менен тааныштырып өтсөм, көпчүлүктүн көңүлүнөн орун алган чыгармаларды аткарып, чыгармаларды жаратып келген Алтынбек Борошов агайыбыз. Кош келипсиз. Кошок болсун. Кандай келип алдыңыз? Манайыңыз жакшыбы? Тынч өзүңүз. Келиңиз кыргыз элибиз менен амандашып алыңыз. Ассаламу алейкум жалпы замандаштар, урматтуу жалпы кыргыз эли. Алдыда жаңы жыл менен, жаңы жылдын башы январь. Ушундай жакшылык күндөрдө көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Дагы бир жолу салам. Алтынбек мырза, мына 2024-жыл кандай жаңылыктар менен башталды сиз үчүн? 2024 негизгиси тынччылык. Жакшы, азыр жаңылыкка деле жетише албадык. Буюрса жакшы болот. Бардык баягы. Жакшы пландарым бар. Жакшы пландар, жакшы ниеттер бар. Эфирибиздин башында эле анда сизди ырдаталы, комуңузуңуздун коштоосунда. Хорошо. Чыгарманы аткарып бересиз. Кайсы чыгарманы аткарып берейин деп сурадым. Барлык чыгармаларың сыйыктуу. Эфирдин башына мен алгач өзүм чыгармалар эмес, Элмирбек Иманалиев агабыздын ырдап берейин. Бул чыгарманы иштеп атам, жакында записинде болуп каласыздар. Колдон келишинче баягы эртең менен эфирге анда жаңылык болот экен да. Боздотмочу ботодой болуп, мен калбайын бир гүлдөй солуп, айрылдым сенден кантейин. Боздотпо чай ботодой болуп, боздобоюн ботодой болуп. Акшым кардын боосу шалдырап, аккуу көлдөгү айдай болуп олап, кайгырдым сени ойлоп. Боздотпо чай ботодой болуп, боздобоюн ботодой болуп, айрылдым сенден кантейин. Armanından turam ür kurap, alam turat, amen turam ırdanır kurap. Bozdotpo çey botodoy bolu.
Керемет. Рахмат. Алтынбек мырза, сизди эми биз канча жылдан бери эле билебиз. Кыргыз эли дагы сиздин ар бир чыгармаларыңызды күтүп, сүйүп угат десек болот. Анан обончу катарда тааныйбыз. Обон жаратып келесиз. Мына канча жылдан бери канча обон жараттыңыз? Санап көрдүңүз беле? Жок, санап көрбөдүм, бирок билбейм, эсептеп көрбөптүм. Негизи 100дөн ашат. 100дөн ашуун. 100дөн ашык. Эсептеп көрбөдүм, баягы санасаң барып кетет дейт го. Негизи обон жаратуу кыйын болуш керек бирок. Билбейм, ар кимге ар түрдүү. Мен эми Кандай учурларда илхом келет баягы сизге? композитормун же өтө күчтүү обончумун деп аша чаппайм. Колдон келишинче жаратып жүрөбүз. Анан көбүнчөсү баягы сөз обону менен бир чыгат. Анан кээде сөзүн оңдотуп, же бирөөнүн сөзүн кайра сөз жаздырып ушундай кетет. Анан илхом келгени мен ушуну акыркы мезгилде ушуну ойлоп калдым. Мындай тынч болсоң, проблема болбосо, проблема дегенде чоң бир маселелер, чоң проблемалар болбосо жакшы экен. Негизгиси баягы сөз бар, урсаң ток болсо ыр болот дейт, курсак ток болсо. Ошондой эле жок болсо демек обон да жаралат дейсизби? Бул чыгармачылыкка деле негизи бир башка ишке көңүл бурбай, ушуга сел коюп, ушу менен план кылсаң, ошондо обон да келип, кайрыктар да келип дегендей. Анан илхам келишин кээде ырдагың келип, өзүнөн өзү бир кайрыктар кулакка жаңырып калат. Анан колдон келишинче баягы аракет кылыш керек да. Негизи эле сиздин ырларыңыздын басымдуу бөлүгү лирикалык десек болот да. Кайгылуу, сүйүү ырлары, ушул боюнча айта кетсеңиз, эмнеге? Өзү ырлардын, чыгармалардын көпчүлүгү эле лирика темада болот экен да. Сүйүү темада. Армандуу болсоң дагы сүйүү темада, шаңдуу болсо дагы сүйүү темада. Анан ошонун арасында ата эне жөнүндө, мекен жөнүндө бирден экиден кошуп коет экенбиз. Мунун түпкүрү мен сиздин эми сурооңуз боюнча кайгылуу дегенде түпкүрүн кайгылуу ырлар жагат негизгиси. Жан дүйнөңүз жөн ошондой кайгылуу ырлар сиңимдүү. Анан өзүмдөн да чыккан кайгылуу ырлар чыгарганга билбейм, көбүнчөсү ошол темага көп басым болуп кетет. Сиздин анан баягы шаңдуу ырларды, шок ырларды, мисалы Улакчанын кызына окшогон ырлар, баягы Жалал Абадтык кыз, Баткендик кыз дегенге окшогон ырлар, бул чыгармалар мындай бир шаңдуу болсун деп эле өзүң кыстап эле жазгандай чыгарма болуп калат экен да. Демек, сиздин көрөрмандарыңыз дагы, балким көпчүлүк эл дагы ошондой ырларыңызды өздөрү талап кылат, угат мындайча айтканда, Анан шаңдуу деп да калбадыкпы, негизи азыркы учурда бардык эле чыгармачыл адамдар тойго шаңдуу ырларды жаздырып башташты. Сиз тойго чыгасыз да. Анан ошол жаатында да айта кетсеңиз, баягы алардын маанайын көтөрүп бийлетиш үчүн дагы шаңдуу чыгармаларга басым жасап жаткандай да. Туура эле. Кээ бирлер балким той үчүн жазбайт, бирок эл тойго өзү чакырып, өзү тартып алат. Анан баягы кошунаң көр болсо көзүң кысып чык дейт го. Заманың бөрү болсо бөрү бол дейт. Мен негизи той чыгармалар бул баягы шаңдуу чыгармада керек экен да, сөзсүз тойго эмес, элдин маанайын көтөрүш үчүн деле керек. Ошодон жазылган чыгармалар болот. Анан той үчүн өзү жазгандар деле бардыр. Анан тойлор шүгүр эле, Кудайга шүгүр, баягы эл тараза, эл сынчы дейт. Эл баалап, өзү чакырып алат экен. Күндө эфирде жүрбөсөк дагы, колдон келишинче той сезондо иштеп, ырыс-кысты алып жүрөбүз. Учурда негизи чыгармачылык менен эле алексиз. Чыгармачылык анан ортодо 1-2 жыл башка иштер менен да жүрүп калдым. Кайсыл иштер менен? Жок, эми буйрса жакшы, чыгармачылык деле баягы калган жок. Бирок ыр жазбай калганым, ыр жазып эфирлерге жок болгон менен, клип тартпай калган менен, бирок ошо чыгармачылык менен эле жан багып жүрөм. Анан сиздин ошол ар бир чыгармаңыз чыккандан соң
баягы азыркы чыгып келе жаткан жаш муун дейли, ошолор сиздин аткарууңузду аткарып жатканда кандайдыр бир мындай кээде сурабай алып алышат, кээде ушундай кылып алгандыр көп болот атпайбы азыркы учурда? Анан бир жаман абалда болуп калбайсызбы? Менин ырымды, ушунча мээнетимди башка эле бирөө аткарып чыгып атат деп. Бул эми сурап коюш керек. Бирөө сурап коюш керек, анан Кайрылгандар деле болсо керек. Кайрылгандар бар. Анан ырды бирок негизгиси элге чыккандан кийин ошо эл ырдасын дейбиз да. Бирөө ырдаса деле бир эл катарында ырдап аткан адам катары көрүш керек. Мен оюм, жеке оюм. Ырдаса ырдай берсин. Негизгиси. Анан бордош казак элдерден деле ырларын которгондор бар. 2-3 чыгармам котор ырдашкан. Алардан деле сурагандары 1-2 болду. Бирөө сураган жок. Бирок кийинчерээк ыраазычылык айтты. Мен аларга деле мисалы бирөөлөр айтты, барып мага уруксат бер, мен барып 5-10 миң доллар өндүрүп келем. Жок дегенде 5 миң доллар алып кеп берем сага дегендер болду эми. Бул ал баланы карап көрсөм, ал деле кыйналып, эми чыгармачылыкка кадам таштап келип аткан бала экен да. Анан жок дедим, тийбей эле кой, иштей берсин. Бирок кийин ал жигит өзү ыраазычылык айтты, рахмат деп. Кайсыл чыгармаңыз? Эми 2-3 чыгарма которулду эми. Сурабастан сураган сурабагандар деле бар. Анан бул ырдын негизи сурооңузга так кесе жооп бергенде. Ырды биз чыгарганыбызда эл ырдасын дейбиз да. Ыр кызмат кылсын. Балким ошол ыр кийин биз бу дүйнөдөн өтүп кеткенде да ошентип ырдалат. Ыр узак жашасын дейт экенсиң да. Анан кээ бир ырлар бар, мисалы үчүн бир ырдалат, кайра жок болот. Бирок ошол ырдалып бүтүп, кайра дагы бирөө ырдап чыгып, кайталап аткан ырга тескерисинче сүйүнүш керек деп ойлойм. Бирок сиз олонун дагы жаратып жатасыз, текст дагы өзүңүзгө таандык, анан ошол эле эмгек дагы бааланса деген дагы балким ой кетет бир жагынан. Бааланса деген ой кетет, бирок тигилер айтып эле ырдайт да. Бирок ырларыңызды бекер эле бересиз ошондо. Жөн эле ырдай берсин, ырдайм дегендер болсун. Мен деле мисалы үчүн Бактияр Токторов агабыздан ага бир ырыңыз ырдайын десем, кайсы ыр деп деле сураган жок. Ырдай бер, сага бердим. Ушундай эле тема да эми. Баягы иштей бериш керек. Кимге жакты ырдай бериш керек. Бул чыгарма жөн эле калат. Башканын аткаруусунда да эл угуш керек. Анан ушул сөзгө эле арал жооп кетсин. Ошол жаш таланттарга, жаңыдан чыгып келип жаткан, көзү күйүп, чыгармачылыкка ушундай аттанып жаткан таланттарга кандай кеңеш бересиз? Мен ошо өзүм дагы иштеп, ырдайм, ырчы болом деп кадам таштаган убакта көп мындай түйшүк болгондо, азыр элестетип көрсөм, чоң аттуу баштуу адамдар деле ошол убакта бут тоскондор болгон экен, мага билинбеген экен да. Бир ырындай иштейин деп ырдаганында телевидениядан алдырып койгондор да болгон. Болбойт деп, Сен сурабай эле ырдапсың деп алдырып койгондор болгон. Ошону азыр элестетсем, ич таарлык тема болгон экен да. Анын эми ал адамды айтып, ызчуу кылыштын кереги жок. Мен бирок жаш болуп, баягы жаштык кезде түс болот кезинде эч нерсени билбей эле, уруксат бербеди деп эле кайра кетип, башканы иштеп ушундай жүрө берген экенбиз. Азыр ырдап чыгып аткан жаштарга айтат элем, иштегиле. Бардык нерсе баягы жаштык убакта өзү катуу иштеп, илхам дагы кетип качпайт экен. Кылам деген нерсени кылат экенсиң. Мисалы, бир кездерде мен ошол раса иштейм деген убакта жол көрсөткөн адам болгон эмес. Биринчиси, экинчиси акча дагы маселе болгон. Бир жерде концерт коюп, гастролдоп келип, ыр жастырып, кайра кетип, ушинтип көп жүргөм. Азыр акчам бар, бирок иштегенге илхам жок мындай. Мурдагыдай эмес. Мурдагыдай эмес. Бир мисалы үчүн ырлар турат. Мурда ушундай шанс болсо мен ырдап кетет элем да. Патрат өрөт элем мурда. Азыр андай жок. Мындай бир ырды жастырып, бул болобу, болбойбу, жастырсам, илхам жок да, ачык айтканда. Желание качып калат экен да. Убакыттын өтүшү менен калоодо качып. Жаштарга айтат элем, иштегиле. Бирөө мисалы үчүн сүйлөшү мүмкүн, андай болушу мүмкүн. Бирок колдон келишинче аракет кыла бериш керек. Талантың барбы, үнүң барбы, өзүңө көзүң жетеби?
иштей бериш керек. Анан Талант Анарбаевдин бир сөзү бар эле, Ошто жүргөнүбүздө. Баягы ырдабай же ыр өтпөй жүргөн балдар дей. Силер жөн эле жүрө бербей Москвага барып иштесеңер деле ата энеңерге акча салат элеңер депчи. Анан болбойбу, болбосо кетиш керек. Иштеш керек башка жумушта. Эмнеге болбой жатат дейсиз? Балким тексттерин туура эмес тандашабы? Азыр ырчылардын саны көп, бирок мисалы үчүн укуктуу чыгармалар аз болуп бараткандай да. Жок, болбойт дегенде кандай дедим? Ырчы болом деген адам биринчи өзү инструмент ойноп хотя бы 10 жазыш керек. Же бир сөз жазыш керек. Бир 2 куплет сөз жазышты билген адам. Анан баягы үн деле, голос деле мындайраак, анан бирөөдөн ыр сатып алып, бирөөдөн ыр сурап, оонду да бирөө жастырып. Ушундай жүргөндөрдөгү айтам да. Ал эми ал адам бир куплет ыр жаза албадыбы, же бир оон сала албадыбы? Бул чыгармачылык адам эмес дей да. Голос деле жартылуу болбосо чыгармачыл адам да эмес дей. Ошондойларды айтам да. А бирок чыныгы таланттуу адам болсо эрте кечпи чыгат ал. Түшүнүктүү. Биздин маек чындыгында сон уланып баратат. Анан алгач азыр сиздин Аппак кар аттуу чыгармаңызды клипти берип алалы. Андан соң маегибизди улантабыз. Себелеп айланага эрчишип бас челек ару таңда сен тайып колуңдан мен жетелеп алгачкы махабат ошентип сүйүлөр күч алганда аппак кар акар аппак кар акар өзүңдө катылган көп сырлар бар. Балалек биз анда ойноп күлгөн, жалынды өртеле күшүбөгөн, гүл сунуп токтобой жаган карда мен сенин алгачкы ошондо биринчи жолу өпкөн. Аппак кар акар, аппак кар акар, өзүңдө катылган туң сүйүм бар. Жаганда жылдуулар өткөндүң эңсетип сагындырат, дагынган чашуу жолду басам. Аппак кар жай берчи, токтобой жай берчи бурганакта. Аппак кар акар, аппак кар акар, өзүңдө катылган балалык бар. Аппак кар акар, аппак кар акар, өзүңдө катылган көп сырлар бар. Жай берчи аппак кар, аппак кар, өзүңдө жашынган балалык бар. Арулук, сулулук, тазалык бар. Жай берчи, аппак кар. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо.
Пиала Gold даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Gold түсү алтын, даамы күчтүү. Мына ушул Аппак клибин көрүп алдык. Чындыгында сонун клиптердин катарында бул дагы. Келиңиз ушул боюнча айта кетсеңиз. Деги эле клип жаратууда кимдин идеясына таянасыз? Өзүңүз пландап түзүп бересизби? Клипмейкер балдар түскөн. Бирок сценарийде ортодо бир мындай мен оюм айтып бергем. Анан калган алар алчулуну алып, кол сучузун кошкон. Сценарий билбейм, эми эл баалайт. Мен сөзү жазганда Аппаккар биздин балалык кезибиз жашынган, армандуу сүйүлөр жашынган, таттуу бир махабаттар жашынган, шаттуу күндөр, армандуу күндөр жашынган мезгил. Аппаккарда көп нерсе катылган, көп сырлар бар. Ошондой бир темаларды ойлоп жараткан чыгарма. Негизи ошол өзүм дагы сценарийин айтып берем деп калбадыңызбы? Анан клиптериңиз чындыгында бири-бирине окшош эмес. Ар кандай багытта, ошол Рахмат. ар бир өзүңүз көзөмөлдөйсүзбү негизи ар бир Клипти ооба айттым го, сценарийди айтып берем. Анан балдар ашыкча жери болуп кетсе алгыла, кем жери болсо кошкула деп ошол эле багыт менен кетет. Бирок мен мурунку клиптерге сценарий ойлонгонум боюнча азыр ошол клиптерди көрсөм баягы кантсе жаштык болот экен да. Мурункуга караганда азыр ойлонсом мен башкача ойлонмокмун да. Мурда жаштык кылып, айрым нерселер туура эмес кылган. Мисалы үчүн Жалал абаддык кыз деген ырдын клибинде комедия кошконбуз. Мен азыр болсо ага кошпойт элем. Жөн эле мындай. Ал комедия убаракерчилик. Балким күлүп күлкү келбей калгандан кийин ошондойду. Жакшы. Сиздин ушундай сонун клиптериңиз, чыгармаларыңыз жөнүндө да сөз кылып калдык. Эми өзүңүздүн обонуңузга таандык, Сөз ону өзүңүзгө таандык чыгармалардан аткартпасак болбойт. Кайсыл Ырдап берели? Чыгарманы аткарып бересиз? Бул чыгарманы курама катарында жараткам. Бир кездерде сүйүүнүн дартынан Ырысбай Абдыкадыров алмашым деп ырдаса, Жолболду Алибаев чолпонум деп боздосо, Бекборбиев агабыз Эркинай деп сыздаса, Чубак Сатаев агабыз сүйүүнүн дартынан арманын төксө, мен азыр ушул чыгармалардын, ушул инсандардын чыгармаларынан таасирленип, азыркы замандын талабына ылайык Диду деп ырдаган чыгарманы ырдап берейин. Диду дегенде Ырдын аты ошондо. Бибинура деген атты кыскартып, Диду деп атап койгон чыгарма. Бибинура деген атаң койгон атыңды Диду деп жаным атадым. Чолпонум деп сыздаган Жолболду дайыр курап, Диду диду сен деп сыздадым. Диду 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 дидуңай. Жолуңга шашамын, жолун күтүп карайсың, Диду 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 дидуңай. Жеңең улам кызганат, бара албаймын акмалап, Гантем арманай. Үй бүлөнүү болгондо азап салдың агаңа, Аттең арманай. Карегиңди жашыңдын тамчыларын мен үчүн, Билем дидуңай. Жүрөгүңдөн үшкүрүп кайгы сана тартканың, Туям эркем дидуңай. Үй бүлөнүү болгондо азап салдың агаңа, Арманай.
Ашығына жете албай қанша жандар ыйлаган, мен да бүгін сен деп сыздадым. Арман төгіп сыздаған, чуақ болдым сен үшін. Алмашым деп боздоған, ырыспаймын сен үшін. Еркин айға жете албай, бектей болдым сен үшін. Диду, 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 дидуң ай. Тоқтоғылдай том сорып, боздоп турам меркем ай. Кожо жаштай аскада, жалғыз қалдың дидуң ай. Диду, 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 дидуң ай. Көзің тұрса гүлімді, қарегінен от шашып, қантеп анан таштап кет алам. Бақтылың ай болсоқ деп, жашаласын қылғыра, қантеп анан кешіп кет алам. Қадырыңа қантеп жет алам. Бибин Нура деген атаң қойған атыңды, диду деп жаным атадым. Диду, 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 дидуң ай. Сон чындыгында Аманисе абдан терең ырларын Рахмат. берген. Анан ушулга токтололу. Диду деп калбадыңызбы? Ким ал? Кантип жаралып калды чыгарма? Диду, мен сүйлөшкөн кыздардын ичинде, баягы кээ бир кыздар менен сүйлөшүп жүрөсүң, айрым кыздар өчөшүп калып сөз айтат экен, мисалы үчүнчү. Кийин сүйлөшпөй калсаң. Жамандаппы. Артыңа сөз сүйлөйт экен. Айрым кыздар мындай өчөшүп болот экен да, мындай. Көп ушундай нерсе болот экен. Алдап кеттиң, ушундай. Же эч бир өчөшпөсө дагы артыңан бир сөз айтат экен да. Бирок Диду эч сөз айткан кыз эмес. Бул таптуу махабат боюнча калган. Ширин боюнча, менин көзүмө кандай көрүнсө ошондой ширин көз карашта калган. Себеби бул жөн гана карман. Карман. Жакшы. Мен да башкача Акырындап келип, акырын философия кылып койдук. Бул чыгарма бир убактар келеттир, балким сыры ачылат дейсиз. Сыры ачылаттыр, болбосо ушу боюнча калат. Карман. Жакшы, жакшы. Негизи азыркы учурда жаңы чыгармаларды жазып жатасыз да? Ооба, жаңы чыгармалар бар, жаңы чыгармалар көп эле. Анан айрымдар айтат, ыр жазбай калдың, чыкпай калды ырлар дейт. Ырың түгөп калды дейт, ыр көп. Бирок бая айттым го, илхам качып калат экен. Бышып калса дагы бир мындай өзүмө жакпаган ырлар болуп калат экен. Кудай кааласа чыгарабыз. Жаңы ырлар алдыда. Мен азыр бир аз башка жумуштар менен да жүрөм. Эрте кечпи бул баягы чыгармачылыкты таштабайм. Кенен убакыт болот, кайра иштейбиз, ырдайбыз. Болгону баягы чыгармачылыкка деле тыныгуу берип, башка жумуш менен болуп аткан убак. Кудай кааласа ырдайбыз. Балким быйыл болбосо, эмки жылы Кудайым өмүр, ден соолук берип турса, сабыр кылып, жаңы чыгармаларды жаратып иштейбиз, Кудай кааласа. Анан ошол ырларыңыз көптөгөн ырлар бар чыга элек деп жатпайсызбы? Анан нотага түшүрүп койгонсузбу же? Нота азыр баягы заманбап болуп чыгарган ырларды диктофон эле, телефон диктофосу, ушундай эле сөзүн жазып, оны эстеп калгандан калат да. Нотага билбейм, көп мен нотага түшүрбөйм ырларды. Ушул өзүм эстеп калып эле записке берем. Анан башындагы ырларды нотага түшүрчү элек. Ал кезде студент убак, ошол убакта. Азыр эми ушундай эле диктофон менен эле. Анткени көпчүлүк ошо Рыспай агабыздын ырлары нотага түшүп калган. Андан соң ошондон соң ырлары баягы көпчүлүк ырдап. Бул эми ырдын бири Рыспай деп жакшы орун алган. Музыкалар деле, огондор деле, диапазон кеңири чыгармалар. Рыспай Абдыкадыров ырларын өзү түшүрбөй кетсе деле, артынан ыр уже сиңип болгондон кийин өзүнөн өзү түшөт эле деп ойлойм. Балким өзү деле түшүрүп кеткендер.
Мен деле ушундай бир ниет кылам. Бир кездерде биздин да ырлардын жакшы ырларды терип түшүрөттүр. Ырысбай Абдыкадыров өзү деле мен угуп калам. Ырысбай Абдыкадыров окуган, факультетте окуган, Ош мамлекеттик университетинде. Ыйлайт эле депчи. Мен ырларым балам айтат, менин мамлекет балам айтат деп ыйлайт эле. Убагында бааланган эмес. Убагында бааланган эмес. Азыр деле бизде Кыргызстанда азыр деле ал бар. Баланбаган ырчылар бар. Ошол баланбаган ырчылар баланбаган ырчылар кийин убагы келип бааланып, азыр көкөлөп аткан ырчылар жок болуп калышы мүмкүн да. Мен бир сөз жазгам карантин убакта. Мен өзүм да ооруп 2 жылдан ашык ден соолук менен алыштым. Ошол ооруп жаткан убагымда бир ыр жазган элем. Бир куплетин эстеп калдым. Өнөрлүүнү өстүрбөдүк, чөктүрдүк. Таланты жокко мактап нан бердик. Таланттууну карабадык, тепкиледик. Өнөрлүүнү өстүрбөдүк, чөктүрдүк. Арсыздарды алжаңдатып көптүрдүк депчи. Бул көп тема жазылган. Бир 30 куплеттей жазгам. Ушу бир куплетин эстеп калдым. Баягы алымдар кетти, арманын ичке катып, ата-эне кетти, ушул тема кеткен да, саясатта кошулуп кеткен, ал темаларын айтпадым. Ал убагы өтүп кетти, бирок ушул эле темада азыр деле өнөрлүүнү өстүрбөдүк, чөктүрдүк, алсыздарды алжаңдатып көптүрдүк. Таланты жокко мактап нан бердик, таланттууну карабадык, тепкиледик. Ошол эле темада. Бирок азыр бир аз бааланып калды. Аз бийликке рахмат. Жакшыны жакшы деп айтышыбыз керек. Жаманды жаман деш керек. Кудай кааласа баары ордуна түшөт. Мен да ойлойм, сиздин анан баса бир нерсе, мен бир айылда аралап жүргөн убакта көрүп калабыз да. Мурда телевидениялар 1-2 ырчыны, бир 5-6 эле ырчыны кайталап бере берет. Азыр баардыгы калыс болуп калды деп ушул маданият тармагында эле эл уже балап калыптыр да. Телевиденияларды, телевизор көрбөсө деле көргөндөр бар да эми. Мындай болуп калды депчи. Кудай кааласа акырындык менен маданият да өсөт деген ойдомун. Сиздин оюңузга толук кошулам. Анткени талант кайсыл бир учурда болбосун сөзсүз бааланат. Биздин чай үстүндө сырдашуу берүүбүз дагы соңуна келип калды. Эфирибиз да жыйынтыкталып калды. Анан албетте келген коногубузду биз куру кетирбейбиз. Биздин чай үстүндө сырдашуу берүүбүздөн сизге кружка, анан албетте чай менен үйүңүзгө барып, чай үстүндө сырдашуу берүүбүздү эстеп ысык чайдан демдеп ичиңиздер. Кудай кааласа. Сиздерге да ийгилик. 7 канал жамааты. 7 канал бул телевидение мен көп ыраазычылык билдирем. Ошто, Жалал Абадта жүргөндө да көп эфирине тартылган. Бул алгачкы түзүлгөндөн бери баягы чакырып, унутпай, эл менен бизди бириктирип жолуктуруп аткан телевидениялардын бири. Сиздерге ийгилик, эргүү жалпы жамаатына, ошол жерде иштеген кызматкерлерге, жалпыңыздарга, жетекчисине аман болуңуздар, жакшылыктан көрүшөлү, тынччылык, эсенчилик болсун. Элибизде тынччылык, аманчылык болсун, буюрса баары жакшы болот. Сизге дагы бир жолу атайын убактыңызды бөлүп биздин студиябызга келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анан албетте сиздин ар бир ырларыңыз, чыгармаларыңызды көпчүлүк сүйүп, күтүп угат. Сизге ийгилик. Кудай кааласа. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө кадырлуу коногубуз өзгөчө талант, ырчы, обончу Алтынбек Борошов болду. Биз сиздерден алыстабайбыз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.